أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Selamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu menin Müslüman bütuğandarım. Biz janakı ile leylek sülüktü moldaları dolborun ulantabız. Bizden bugünkü konağımız oşol Leylek rayonunda oşol Ayköl Murdak Pathoz ayılındağı medresenin müdürü oşol Kıyas damılanı çakırganbız. Anda buyursa al ustazı jönünde, şu damla jönünde bardık malumatı özünün ozdan uğazanda inşallah. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz bizim stüdyoga. Anda siz özünüzün atı jönünüz, kaysı jılkı bolosuz, leylektin kaysı ayılından bolosuz, ve kaysı urudan bolosuz. Oşol jönde bir tanıştırıp ketseniz, andan keyin kayra başka turolardı bereveremiz. Biz Bazarбаев Нұрқияз Абдиллаевич 1987 жылы 11 мартта Мұрынқы Ош обласына қарашты Лейлек районындағы Тайлан деген айылында туылғанбыз. Негізі өзіміз туылған жеріміз, киндик қан тамған жеріміз Тайлан айылы. Мұрда негізі атам мұғалім, ошол мұғалім болғандығына байланышты ошол Тайлан айылында 15 жыл эмгектенген. Biz de ошол айылға барып, ошол жерде төрөлгөнбүз. Андан кейін 1996 жылы ошол ата бабабыздын мындайча айтканда жери ошол Айкөл айыл болгондуктан 96 жылы көчүп кеткенбиз. Ошол 96 жылдан азыркы учурга чейин ошол Айкөл айылында жашайбыз. Өзүбүз 5 бир тууган. Атам мұғалім кесиби боюнча 30 жылга жакын мұғалимдик кесип менен алектенди. Апам энем болсо үй кожойкеси. Өзүбүз азыркы учурда ошол айткандай эле ошол Айкөл айылындагы ошол медреседе мұғалим болуп эмгектенебиз. Kaysı urudan bolosuz, bizde leylekte kesecekler de. Biz özümüz Bökse urusu, anın içine Tolbay topka kiremiz. Tolbay top. Tolbay top. Bu жерде şu Tayland degende men esime düşüp kettir. Belki menen Molla Zulkaynar ustad okam da. Oşol bir aytıp küldele de. Bizde Tayland degen ayıl var go. Bir özbek kişi deyit. Bayağı Kur'an'da Alam Terekefe süresini jattaptır da anan Tayran degende lı menen jattaptır deydi. Tayland depçi. Bir aytıp Tayland ham jaman joy emas. Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'de Taylan ababil de aytkan dep bir aytkanını okup kaldım öyle dedi. Çok okşap oşol dedi Taylan ayılda çoğalgan ekensizler. Emin siz oşol dini ilim joluna bir kanday sebepler menence kaysı bir önün bir türküsü olduğu kantip din ilimini alıp kaldınız, din joluna düşüp kaldınız. Biz негизи ошол 6-7 класс убагында ошол айылыбызда өзүңүздөргө белгилүү болгон Молдо Маматкул деп азыр дагы бар. 90 жаш таяп калды. Аллах таала. Айли карынын атасы. Айли карынын атасы. Маматкул чабандасы. Чабандасы. Ошол кишинин талабасы бар болчу. Кубат деп. 78-жылгы, 79-жылгы ошондой болуш керек. Азыркы учурда Россия Федерациясына эмгектенет. Ошол киши бизге коңшу болчу да. 2 үй, 3 үй наракта болчу. Анан ошол кишинин ошол учурдагы таасири менен биринчи ошол Куран алифбесин ошол кишинен тааныганбыз негизичи барып алиф ба та деп. Эң биринчи тааныткан ошол киши болгон. Кубат Тамлова. Азыркы учурда жашоо шартына байланыштуу сыртта. Андан кийин ошон менен 11 класска чейин меме кылганыбыз жок, бирок 11-ди бүткөндөн кийин анан биз мемени чыныгы ислам илимини ошол 11 класстан кийин ала баштадык. 2004-жылы ошол айылыбыздагы Айкөл орто мектебин бүтүргөндөн кийин азыркы ушул Бишкек шаарындагы Ош мамлекеттик университетинин Арашан гуманитардык институт теология факультети бар, өзүңүздөргө белгилүү болгон Арашан айылында. Ошол жерге келип 11-ди бүтүп, ошол аттестат документтер менен ошол жерге келип, кадимкидей эле студент катары келип жайланышканбыз. Ошол жерден баштаганбыз негизи. Анан dini işmerdүүлүк кайсыл жылдан же болбосо кайсыл жерден башталды? Баягы жерде көбүнчө окууну бүтүп туруп, анан ошол кесип боюнча иштебестен башка жумуш менен алектенгендер көп да. Өзүбүз 2009-2012 жылы Нарын областында дагы окуганбыз ал жактачы. Нарын мамлекеттик университети жол коопсуздугун уюштуруу жана башкаруу факультетини ошол жактан бүтүрүп окуганбыз. Нарындан. Очный окуганбыз болгондо дагы 3 жыл өмүрүбүз ошол жакта өттү. Нарынды 2012 бүтүрүп айылга баргандан кийин бир жылча ошол айылдын жашоосу менен жүрүп, анан 2013 жылы ошол өзүбүздүн айылындагы Азирети Билал мечитинде Айкөл айылындагы ошол Азирети Билал мечитинде ошол имам жоктугуна байланыштуу ошол жерге сунуштап калды. Ошол 2013 жылдан анан 2021 жылга чейин ошол
мечитте имамдык кызматты аркалаганбыз. Ошол жерде имам болуп эмгектенгенбиз. 2013-төн 2021-жылга чейин иштедик. 8 жыл. 8 жыл. Андан кийин ошол 2024-кө чейин жашоо шартка байланыштуу иштебей, анан былтыры 2024 ноябрда ошол айылдагы Абдурайым кызы Убадат атындагы ошол окуу борборго мүдүр болуп ошол жерге. Окуу борбор ачылды. Ошол жерге иштеп келатабыз. Азыр бизде жанакы эме боюнча, бизде мыйзам боюнча бир мүдүр болуш үчүн диний анан светтик билим болуш керек деген шарттар бар. Туура келет экен да диплом. Арашандагы теология факультети, Нарын университети. Ошондой. Анда диний билимди ошол Арашандан анан Садырдамлан медресесинен алынган. Ошол жактан окуганбыз. 2013-жылы ошол жерде имамчылык кылып, Айкөл айылында баштадык негизиненчи. Ошол башталганда эми окуган башка, мындайча айтканда теория башка, практика башка экен да, бирокчу бир канча нерселер баштан өттү, кызыктуу нерселер дегендей, ыйлай тургандагы абалдар дегендей. Эми ошол 8 жыл аралыгында мындайча айтканда тажрыйба топтодук десек болот ошол жерденчи. Ислам дининин мындайча айтканда бизге көрүнбөгөн тараптары менен баягы жашыруун болгон сырлары мындайча айтканда өзүбүзгө ачылды да. Жашоодон көп сабак алдык да. Андан кийин эми илим жана хадисте бешиктен кабарга чейин дегендей, ошону менен токтоп калган жок. Негизи өзүңүздөр билесиздер, биздин айылда негизи эле чоң аталарыбыз, өзүңүз дагы жакшы билесиз, Абдурахим Ходжанди деп чоң аталарыбыз баш болуп, ошол 1924-жылы көчүп ошол жакта өзүнүн тарыхын өзүңүз жакшы билесиз ал кишининчи. Мен бир канча барганда жыл сайын жолугуп эле жүрдүк, ал Абдурахим ажы менен 3-4 жолу жолуктук. Кийин балдары менен жыл сайын кеткенде жолуп турдук. Азыркы учурда айылыбызда деле карыларыбыз көп биздечи. Адиев Адылкары бар, азыркыга чейин устаз, ошондон аз да болсо Курандан сабак алып келебиз ал кишиненчи, үзбөй акырындан. Андан кийин Үсөн кары бар, Египеттен окуп келген. Ал киши менен деле байланышып, анча-мынча ал дагы айылга зыяратка барганда андан дагы пайдаланып турабыз. Андан кийин азыркы учурда Абдушакир кары деп жаш бала Мадина шаарында окуп атат. Умар карынын шакирти. Ошолор менен байланышып, мүмкүн болушунча пикир алмашып дегендей, илимдин жолун кандай кылганда, кандай кылсак жакшы болот деген бир ич-ара, өз ара бир сүйлөшүү, маектешип, ошолор менен кеңешип, неме кылып турабыз да, сүйлөшүп турабыз. Азыр Айкөл айылындагы ошол окуу борбору жөнүндө бир кыскача бир маалымат айтып берсеңиз. Абдурайым кызы Убадат атындагы окуу борбору негизи аталышы Абдурайым кызы Убадат атындагы окуу борбору 2019-жылы ишке берилген бул. 2019-жылы ошол ачылышы болуп, ошондон бери азыркы учурга чейин колдон келишинче бир канча талабалар чыгарды. Мага чейин деле ал жерде мугалимдер, мүдүрлөр кызмат кылып кетти. Алардын колунан бир канча окуучулар чыкты дегендей. Азыркы учурда эми негизи 3 тайпа бар. 2 апалардын, анан бир кишилердин тайпасы бар. Учурда бир 40-45-тин тегерегинде талабалар окуп атат да ошол жерде. Азыркы учурда даны время ошондой. Окутуучулардын саны канча? 2 устазыбыз, 2 устазабыз бар. Өзүбүз анан бир тазалыкчы, бир кароолчу дегендей, өзүбүздүн кичине бир жамаатыбыз бар. Бир 5-6 кишинен куралган. Ошол жамаатыбыз менен ошол жерде иштеп келатабыз. Жакшы, Алла разы болсун. Бул дагы ошол Лейлек районундагылар көпчүлүк мисалы билбейт да, ошол Айкөл айылында ошол окуу борбору бар экендигин билбейт. Бул дагы өзүнчө биз үчүн бир жаңылык, анан маалымат болду. Анан ошол Лейлек районунда бизде Разак шаарында эме бар, Ислам институту бар. Бул жерде окуу борбору бар. Ошол борборго центрге бара албагандар ошол жерге барып эле окуса болот иншалла. Кудайым буйрса. Бул дагы бир жаңылык, Алла разы болсун. Анда Дамла сизден бир насаат азыркы жаштарга. Биз ошол ар бир сабактын акырында, маектин акырында ошол устаздарыбыз өзүнүн акыл насаатын жаштарга айтат. Бул камераны карап туруп. Бисмиллахиррахманиррахим. Эми насаат дегенде негизи эң биринчи насаат өзүбүздүн нафсибизге, андан кийин жаштарга.
азыркы учурдагы эң актуалдуу маселелердин бири болуп аткан бул адеп, акылак маселеси негизи. Эми жаштарга айтып кете турган нерсе, Пайгамбарыбыз саллаллаху бир жакшы хадис бар экен, илимден мурда адеп келет деп же, адеп сизге илим жукпайт деп. Азыркы учурда бардыгыбыз эле ошол илим алабыз, билим алабыз аракеттенебиз, бирок ошол илим билимдин бүгүнкү күндө адебин албай калдык да. Кандай гана учур болбосун, адептүү болгонго, бул жашоодогу бардык биз жашап аткан нерселердин адебин үйрөнгөнгө чакырат элем мен жаштарды биринчи. Бардыгыбызды Аллах Таала ошол адебибиз менен бийик кылсын, адебибиз менен даражабызды көтөрсүн. Амин. Эми кандай гана ахвал, кандай гана абал болбосун, Аллах Таала бизди ошол адебибиз менен даражабызды акыретте дагы көтөргөн болсун. Жаштарга кайрыла турганым, эми канчалык биздин башыбыз көккө жетсе дагы Аллах Тааланын кулу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү экендигин унутпайлы. Мен ошону айткым келет. Allah razı olsun. Hurmatlı tuğanlar, biz her bir savaktın akırında bir hikaye aytığını özüge adat kılgamız. Bugün dağın oşol adep ahlak jönünde şilep kaldı. Bir hikayeni aytıp koyalım. Mesela kümen sanodan alыс boluş gerek degen bir hikayede. Bir karıya aytat bir kişi, men deyt baltamды jogotup koydum deyt da. Baltamды jogotup deyt. Uşul tappayım deyt. Koşunumdan kümen sürep deyt. Karasam koşunumdan baskanı dağın uğruğa okşoş deyt. Süylekönü dağın uğruğa okşoş deyt. Bu yerde bütün o uğruğa okşoş turat deyt da bu yerde. Anan tünde jatıp tünni menen oylanyp çıktım deyt da bu yerde. Erteң men kantip bildirsem bolat аны, kantip oşo menin baltamды uğurdaganын men aga aytsam bolat dep, şunçalık tünni menen oylanyp çıktım deyt. Anan ertesi günü karasam deyt, oşo menin kiçineki balam oşo baltanın üstünde bir boy çöptü taşlap koygan eken deyt. Bayağı çöptü ne jatat dep kötöreyim desem altın aslında deyt balta deyt. Keyin karasam deyt koşunam jakşı adam eken deyt bayağı jerde. Jürgen turgan adeptүү, süйлөгөнү бардыгы jakşı adam eken deyt. Oşonda men oyladım deyt da bayağı jerde. Demek bul jerde uğur men özüm ekemin deyt. Men jok jerden birödөн kümen sanap, tünni menen özümün ömürümdü bir türümdü uğurdadım deyt da bayağı jerde. Jakşı uktay algan jokmун deyt. Ana kümen sürep ne kısam bolat, nege aldı, kantip aldı, men kantip bildirsem bolat, oşon men dalildeşim gerek dep, tünni menen deyt, özümdün ömürümdü, uykumdu uğurdadım deyt. Oşondan tuğanlar bu jerde biz kümenden alыс boluşumuz gerek. Her bir nersenin bir anığına jetip durup, anan keyin aytpasak, daima biz kümenden alыс bolgonubuz, bul özübüzdün жашообузга, өзүбүздүн ден соолугубузга пайда экен тугандар. Allah razı olsun. Anda damla bir duanızı veriniz. Kelgen adamdan bir söz siz dualabız. Kamerani qarap turup. Amin. Bismillah, elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Rasulillah. Rabbi yassir ve la tuvassir. Rabbi temmem bil hayr. Jaratan Allah Taala uğuçu, bilүүчү, көрүүчү. Allah Taala bardыгыбыздын дуаларыбызды кабыл кылгын. Allah Taala биздин жүрөгүбүздүн түпкүрүндө кандай жакшы ой, тилек, максаттар болгон болсо, Allah Taala бардыгын ишке ашыргын. Allah Taala жамаатыбызды жаман көз, жаман сөздөн кору тоомат, апат, бала, кырсыктардан Allah Taala бардыгыбызды сактаган болсун. Allah Taala бул дүйнө акыретте бардыгыбызды бактылуу инсандардан кылсын. Ва ахиру давана анна алхамдулиллахи rabbil alamin. Amin. Bi rahmetike ya erhamer rahim.